1922 март айында Ташкент шаарында болуп өткөн 13-чү жалпы Түркистан съездинде Абдыкерим Сыдыков биринчи жолу Тоолу Кыргыз областын түзүү демилгеси менен чыгып сүйлөп, делегаттардын колдосуна ээ болду. Ал ушул съездде аталган областты түзүүнү уюштуруу комиссиясынын төрагалыгына шайланат. Ушул эле жылдын 4-июлунда Бишкекте областты түзүүнү уюштуруу съезди өтүп, анда Тоолу Кыргыз областы салтанаттуу жарыяланат. Уюштуруу съезди элибиздин тарыхы үчүн да, келечек үчүн да ченебеген иш болду. Баары башкача. Чындап эле. Биздин жан үрөгөн аракеттердин аягы жакшы болгонун ойлогондо төбөм көктө. Бирок тиги Кудайкулов баштаган элдин эртеңи менен иши жок. Бузукулардын ою ордунан чыкпай калганына заманалары өрттөнүп, Абдыкерим Сыдыков баштаган Байманаптын балдары өздөрүнчө буржуазиячыл мамлекет түзүп атышат деген ар кандай кептер таратып жүрүшөт деп угуп атам. Москвага да жазып ишкен өңдөнөт. Эмнеси болсо да токтоп турган тегирмендин ташын тегеретип алдык. Андан кандай үн чыкса да элге зыян алып келбейт. Кечиресиздер. Москвадан телеграмма келди. Сталиндин өзүнөн экен. Эрте сүйүнүп алган окшойбуз. Жаман. Съездге ким уруксат берди? Кимдер уюштурган жана съезддин өзүнө толук түшүндүрмө беришиңиздерди талап кылам. Иосиф Сталин. Жолдош Арабаев, сиз Кыргыз алипесин түзүп, эл үчүн, улут үчүн, улуттук өзөктү калыптандырып кетип баратасыз. Бул эмгек билгендер үчүн, эртеңки келечек муун үчүн айтып жүрчү чоң дастан тарых болот. Элдин келечеги үчүн аздыр көптүр кызмат кылганыма ыраазымын. Болгону күнгөнүм, кезинде кызматта жүргөндө эл ичинде бузукуларды байкабагандыгым. Жолдоштор, башты бийик көтөрөл. Биздин эл түптүү эл. Бир учурда бабаларыбыз алтынноо курмады беле. Тарыхтын кайталанары талашсыз. Бар болгону жасаган эмгегибиз Кыргыздын келечеги эркиндик үчүн болсун. Жолдоштор Окул Айтматов, сиз элдин улуттук өзөгү үчүн Манас эпосун басылмаларга жибердиңиз. Ал эмгегиңиз эртеңкиден чоң үмүт жаратат. Манас эпосу кайра басылып элге тарап калса, элибизге руханий байлык, күч-кубат, дем берет. Ал эми сиз сыймыктанган уулуңуз Чыңгыз буйруса чоңоюп калса, калган эмгекти ошолор кылар. Алар биздин ак ниеттүүлүгүбүздү көрүп билип, ак менен караны айырмап калышпады. Жусуп мырза, туура айтасыз. Биз жасаган эмгектер көчмөн болуп жашаган калкыбыздын эгемендигин кайтарып берет. Келечек билимге суусап турат. Биз билим булагынын көзүн ачканга аракет жасадык. Сиз айткан уулум Чыңгыз эстүү. Бул жака чыгаарда көзүмдү тиктеп, ичимдеги ойлордун баарын окуп түшүнгөндөй болду. Кантсе да биз эңсеген эркиндикти ошолор көрүшсө керек. Жолдоштор, мен Касым Тыныстанов. Элибиздин эгемендиги, эркиндиги кайтып келүүсүндө эч күмөнүм жок. Катарымдагы жолдошторум жана мен эгемен, эркин мамлекет курабыз деген кыялыбыз, аракетибиз үчүн чыккынчы атыгып, өмүр менен коштошуудабыз. Менин айтаарым, биздин адабият дүйнөдөгү эң чоң адабият. Улуу Манас эпосу Кыргыз адабиятынын
Биздин эле тилибиз, көчмөн маданиятыбыз бар элбиз. Жолдоштор, кайраттуу болгула. Ар бир жан өлүм даамын сөзсүз татат. Биз өз элибиздин келечеги үчүн ак кызмат кылып, акка моюн сунуп баратабыз. Өлүм алдында майышпайлы. Эркиндиктин үлөөнү себилди. Кыргыздын алипеси түзүлдү. Эч арманым жок. Биздин эл келечектүү эл. Биз кылган ишти улан кыздар сөзсүз баш көтөрөт. Түгөнгөн сайын түтөгөн, өчүлгөн сайын күчөгөн кыргыз элдин урпактарыбыз. Көтөргүлө башыңарды да. Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Баялы Исакеев, Иманалы Айдарбеков сыяктуу өз учурунун билимдүү, жалын жүрөк, жал тамбас уулдарынын көчөргөн аракеттеринин аркасында 1924 жылы 14 октябрда РСФСР урамына кирген Кара Кыргыз автономиялуу областы түзүлдү.